Ультра холод. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештерим, бир туугандарым, саламатсыздарбы? Акунжан инибизди тартып чыгаргандан бери канчалаган бир туугандарыбыз ушул холодильниктүү кир машиналуу болуп калды. Белек катары берди демекчи. Өткөнкү видеодо 10 холодильник, 10 стиральный машина белекке жакшы комментарий жазганга берилет деп убада берилген. Мына бир туугандарым, ал видеодон 10 комментарий тандайм мен өзүм. Бул комментарийдан, ушул видеонун комментариясынан 10 комментарий тандап, кийинки роликте жыйынтыкта беребиз. Алдыңкы бир 20 мүнөттө биз менен чогуу болуп туруңуздар. Ушул инибизди тартып баштагандан бери 150 биздин бир туугандарыбыз окуп, 50сү окууну бүтүп, мына бул инибиз мекендештерди окутуп эле жөн калбастан 50 адамды уже жумуш менен камсыздады. Ассаламу алейкум Акунжан. Иштериңиз жакшыбы? Тынчсызбы? Ассаламу алейкум ага. Иштериңиз жакшыбы? Кыскача компания боюнча тааныштыра кет, жаңы көргөндөр бардыр балким. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошол компания Ультра холод деп ачып, балдарды окутуп, үйрөтүп, иш менен камсыз кылып, оңдошту үйрөтүп атабыз, анан алып сатканды үйрөтүп атабыз, обучение, покупка, продажа и обслуживание бытовой техникалар үйрөтүп атабыз. Биздин компаниянын условиялары ошол паспорт менен келип договор түзөбүз. 30 күн бою ошол окутат дегенче, 30 күн окутабыз. Андан сырткары ошол контракт 50 миң. Контракт 50 миң. Контракт 50 миң менен келиш керек. Ооба. 50 миң контракт төлөгөндөн кийин ошонун ичинде почти 30 миңге биз полноценный набор инструменттерди алып беребиз. Мына ошогон 2 набор берилет, мындай сарык и решетка наборлор берилет. Бул ошол полноценный холодильник, стиральный машина, ар бир кондиционерлерди ачып оңдогонду инструмент наборлор. Андан сырткары ошол заправочный станция, манометрис коллектор, полный ошол холодильникке ушул сферага кирип кеткени инструментти биз белек катары ученикттерге беребиз, келген ученикттерге. 50 миңдин ичинде кыскасы. Ооба. Жакшы экен. Азыр бул жерде калабыз. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшы дагы бир жолу. Сиз канча күндөн бери окуп атасыз? Уже сиз бул жерде оңдоп баштаган окшойсуз. Ооба, мен жанатан бери чукулайсыз. Бир ай менин келгениме Кудай кааласа бүгүн 1 ай 9 күн болду. Келгенге стиральный машинаны үйрөндүк, кондиционерди үйрөндүк. Кондиционердин автокондиционер үйгө, жанакы кухняларга бар жок кондиционерди установка кылып, оңдоп, кандай болсо кутта ошондой болуп атат, 16 градуста жаңы кылып беребиз. Жаңы кылып коюп беребиз. Номеринизди айтып койгондой, реклама коюлуп. Канча ошол кыскасы тез эле үйрөндүңүз сиз. Мурда кийин сиздин жөндөмүңүз бар беле ушу? Бул эми ар бир адамдын өзүндө шыгы болуш керек экен. Мен өзүм нарагыман кызыкчу элем ушундай техникаларга. Бирок ачыгы эчтеке мына электричество жагынан эчтеке түшүнбөйт элем. Ачыгы келгенде ушул жерге келип Акунжандын эмес жардамы менен ушуну үйрөнүп келдик. Андан кийин биринчиси, мына 50 миң келсеңер, 50 миңди берсеңер, анан бул набор берилет. Ошону айтып койлу. Бизде андай нерселер болбой калат да. Ошо 50 миңди бересиң, наборду требит этсең дагы болот, ишке чыксаң дагы болот. Сразу эле. Ошо. Канча күндө ошол мен мына өзүм октадыңыз ошо 50 миңди сиз келип эле аз убакытта эле үйрөнүп бүттүм дедиңиз жана дагы видео. Мен 10 күн окуп, 12-нчи күнү же стиральный машинага чыктым. Биринчи күнү чыкканда 7 миң сом прибылга кирдим. Сразу доходко чыгарат экенсиң адамдар да. Бул жакта биринчи ошол поколение болуп келген агай могу жерде отурат. Ассаламу алейкум. Азыр бул агайыбыз сабак бересиз бул жактан, а? Ооба. Иштериңиз жакшы. Келген бир туугандар тез эле үйрөнүп атабы? Мындай. Ассаламу алейкум кыргыздар. Учениктер келгендер, способныйлар өтө көп, кызыккандар өтө көп. Бул өтө заманбап кесипчилик болгондуктан элдин баары жакшы түшүнүшүп, келечектин эмнеси кесипчилик экен, оңой жумуш экен, таза жумуш экен дешип кызыгып окуп атышат. Мына ушундай да болуп калат, таза жумуш экен, жеңил жумуш экен, акчаны жакшы иштесе болот экен деп кызыгып келип окуп атышат. Жакшы окуп атышат. Кызыккандар көп, тез үйрөнүп атат кыскасы. Тез үйрөнүп атышат, жакшы үйрөнүп атышат. Ооба. Акунжан өтө жакшы окутуп атат. Кудайга шүгүр, кыргыз элине Акунжан ушул жерде биринчи болуп Москвада кыргыздарга үйрөтүп, кыргыздарды да мастерлерди чыгарып таратып атат, көбөйтүп атат кыргыз мастерлерди. Рахмат. Чарчабаңыз. Рахмат. Кол жакшы кол. Жакшы болуп калды. Этият кылың колду. Ушундай наборлорду берет, Акунжан. Бул жакта тааныштырып кой. Бул ошол кандай бул микроволновкалар, индукционный, баягы ресторанный индукционный плиталар, балдар уже подключать этип баягы
проект да, 3D проект балдарга. Мына 3D стендтер, готовый стиральный машинаны, холодильник, 3D кондиционер, ушуну балдар ушул жерден үйрөнүп, подключить этип улап көрүшөт. Булар бардыгы рабочий стендтер. Буюрса жазга кондиционерлерден сатууга чыгып калат экен анда. Ооба, жазга уже жакшы иштейт экен. Даярдыктар бар. Жакшы иштейт экен. 50ге жакын кондиционерди уже камдап койдук. Ошол ар кандай моделде мощностуна жараша баягы комнатный, чоң залдарга, колонный, кассетный, канальный, вырыв система, чиллер, мобильный, мультисплей система түрлөрү көп мунчу. Гарантия берилеби анан сенден алса? Гарантия менен алып барып установка кылып беребиз. Каласа бизден алып жөнөтсө дагы болот. Кыргызстанга уже 1-2 фура уже чоң промышленный холодильниктерди Кыргызстанга жөнөттүк. Күндө эле чалышат бизге. Ошо тандаган стиралкасын адресин берсе, биз доставщиктер бар, өзүбүз постоянный стиралкаларды 2,5 миңден арзан алып кетет Кыргызстанга. Алып барып беребиз. Кыргызстан ар бир областтарына алып барып беришет стиралка холодильниктерди. Аябай жакшы. Бул инебиз ошол Москвада көзгө көрүнүктүү ашам пятерочкалардан обслуживать этип, холодильниктерин оңдо берип атыптыр. Молодец. Ашамдардан өзүң карап атат экенсиң азыр, көп жерде, Көп жерде. Ассаламу алейкум. Уже ресторандар менен обслуживание чайханалардан карай бересиң? Ооба, баштадык. Чайханаларды Москвада 160 ашык чайхана ресторандарды обслуживать этебиз. Кыргыздар өзүбүздүн мастерлер жөнөтүп, мастерлер барып обслуживание кылып, ремонт кылып, вентиляциясыны, холодильнигини, стиралкасы, ичиндеги баягы плиталарды, параковектомат бардыгын оңдоп берет. Өзүбүздүн кыргыздар. Азыр эми уже орустардын дагы эмесин өтүп баштадык, чоң крупный компанияларга. Барып договор түзүп, каласа безналичный оплата менен постоянно мастер сүйлөшөбүз, 24 саат бою, любой момент нерсеси бузулса барып оңдоп берет. Аябай жакшы экен. Бул жакта эмне болуп атат? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жигиттер, тынчсыздарбы? Иштер жакшыбы? Эмнени үйрөтүп атасыз? Бул агабыздан ошол биринчи курстардан келип окуган эле. Өзүңүз ойлодуңуз беле ушул жерде окуп, ушул агай болуп, ушул жерде балдар үйрөтүп калам деп? Жок, чын айтсам биз Жетпасаңыз шузга кирбедиби? Ооба, ошондой кокусу бир Акынжанды көрүп калып ушул ультрахолодду келип анан үргөнүп, заман талабы экен бул. Өтө жакшы кесип. Биз азыр ушул нерселерди өзүбүз үргөндүк бул компанияда. Азыр эми мына жаңы поколенияга үргөтүп атабыз. Мына жаңы технологиялар булар. Мына бул станция, паяльный станция, блок питания лабораторный, ушунун бардыгы менен биз резистор, транзистор, күчөткүчтөр, түзөткүчтөр, ушунун бардыгына дейсиз да? Полный. Эми билгенибизди айтып атабыз жаш поколенияларга. Ушунун бардыгы заман талабы. Анан биздин азыркы иште бул бардыгында ушул плата болот. Ушул плата өтө керектүү нерсе экен. Себеби баягы Акынжан айткандай, көп эле биз кафе, ресторандар менен иштейбиз дагы, ошол ресторандарда көбүнчө ушул жерден ушулар күйөт. Ушуларды өзүбүз оңдойбуз. Өтө заман талабы талабына жооп берген кесип, жеңил кесип, баш иштеткен кесип, күчтүү талап кылбаган кесип дейм, ооба, өтө керектүү. Жүк көтөрбөйсүн. Анан ишиңизге келик, сиз дагы YouTube'дан көрүп келдиңизби? Ооба, мен дагы ооба, рахмат деп койгула деп калайм, тамаша. Бирөөсү айтпайт экен, ушу Кыргызбай рахмат, ушу көрүп келдим дебейт эч ким. Болду. Эже кандайсыз? Бул эжекебиз жаңылык кылды, чындыгында мынакей аял кишилер келип дагы окшот, буюрса келечекте эжекебиз бул жер жакшы бүтүп, сертификаттарды алып, балким эжекей болуп калар, Акынжан. Кандайсыз? Иштер жакшыбы? Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Бизди көрүп атат эже. Чындап мен сизди көрүп чынында сыймыктандым эже, жакшымын мен дагы. Мен бул жерге келдим. Мурда Шведияда иштейт болчумун. Азыркы күндө ошол жерди бир эжекемден угуп калып, бул жактан эме кылып компанияга келип, окуп, үйрөнүп, собирать этип, чогултканды үйрөнүп калдым. Канча күн болду эже келип окуп баштаганыңызга? 15 күн. 15 күн. Көзүңүз жетип калдыбы эже? Кандай болобу экен? Үйрөнсө болобу экен? Болот, үйрөнсө болот. Эң керектүү нерсе бизге керек экен да бул жердечи. Бирөөнү күтпөйбүз, өзүбүзгө керектүү нерселерди нарыктан бирактан жыйнап кое калабыз. Кыскасы жакшы экен. Колдон келет экен, кызыкса дең, а? Ооба, кызыкса. Аялдар келип да окуп үйрөнүп неме кылса болот. Даканс окуйсузбу эже, Кудай кааласа? Окуйм да. Эжелерим келе берсинби? Келе берсин. Шерик болсун да? Ооба, шерик болсун. Бул жерде аялдар бар, бул эжекебиз дагы ушул жерде болот. Акынжан, эжелерге айтып кой. Өзүбүз эле болуп калабызбы дебесең? Аялдар келип окугандын жакшы жери, келип окуп үйрөнсө, биз мына инструмент көтөрүп уста болобузбу деген ой болот да кээ бир аялдардачы. Биздин кесип бул многофункциональный, көп тараптуу. Себеби бул кесипти окуп үйрөнүп, аялдарчы оператор болуп иштесе болот, компанияларга. Түшүнөт деген дагы
преподаватель болуп, мугалим болуп сабак берсе болот. Себеби аялдар жакшы түшүндүрөт да. Аяк кишилер ушул сфераны үйрөнүп алып, жөн эле сабак бербей, оператор болбой, өзү компания ачып, алып сатып Кыргызстанга жөнөтүп техникалардычы. Ушунуңа мен чындыгында сүйүндүм. Өзүм ушул мен кол астымдан окуп чыккан балдар болсо, компания ачкадан жардам берем, обучать этсин деп атат. Мына өзү билгенди, илинген аябай жакшы да Акынжан. Жүр бияга. Бул жакты көргөзөлүк. Кандайсыздар? Ассалому алейкум. Насыздарбы? Бул жакта кир машинаны оңдоп атыптыр. Ассалому алейкум жигиттер. Кандайсыздар? Насыздарбы? Сиздер жакшыбы? Окуп баштагаңыздарга канча болду? Мага 1,5 почти 1,5 ай болуп калды. Ушу кир жугуш машина, холодниктерди оңдоп атабыз. Учениктер буюрса баары Үйрөтүп калдыңыз уже сиз биякта. О, мастер болуп үйрөтүп балдарга. Мунун ошо почивниги бузулган экен, почивни салдык, тен алмаштырдык. Мына балдар собирать этип атат уже. Бардыгы жакшы. Мурда ошол темитезекке негизи кызыкчуу элеңизби? Мурда бул келбеле мындай жок, мурун эч нерсени түшүнбөйт элем жугуш машинанычы. техника боюнча бир ток боюнча кичине түшүнүк барбы негизи? Ток боюнча аз маз түшүнүгүм бар эле, бирок мына стиральный машинага в общем жолоктогу эч нерсе да кылып көргөн эмесмин да. Түшүнүк жок болчу. Азыр уже нормально бардыгы. Кыскасы ошол нөлдөн баштап ушул даражага чейин үйрөтөт экен дең, мындай. Ооба, нөлдөн баштап эч нерсени билбесең дагы уже стрелканы, холодниктерди собирать этип, установка кылып бардыгын оңдогонго уже даяр болуп үйрөнүп калдык. Сиздерчи канча болду келгениңиздерге? Мага 15 күн болуп калды. 15 күн болду. Ушу үйрөнүп атабыз. Мастерлер үйрөтүп атат. Мастер болуп келипсиз, бирок сиз бизди ошол жарнамадан көрүп келди деп мынакей караңыздарчы. Бул YouTube'дан пайдасы көп экен, мындай жакшы иштетсеңчи, жамандасаң аягы бар экен, баары жакшы. Ийгиликке жетем деген адам адайым аракеттен артынан кетсе жетет. Буюрсачы баардык нерсени үйрөнөт да. Аракет керек адам. Аракет, анан максат керек адамга. Ишенич керек. Ишенич керек. Болот деш керек да, болот. Болот десе эле ошо бир аракет кылса үйрөнөт да баардык нерсеничи. Ошо мына балдар деле келип уже оңдоп үйрөнүп атат. Уже сонун уже мастер да почти. Сизчи, сизге канча болду? Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен келгениме 20 күн болуп калды. Мен бул фирмага келип, Ультрахолод фирмасыга алып сатышты үйрөндүм. Стиральный машинаны да үйрөндүк. Холодник да уже үйрөндүк. Анан мен Акынжан менен контракт түзүп, мен любой техниканы доставка кылып берип атам. Контракт түзүп койдуңуз уже? Контракт түзүп, официально иштеп атам мен. Иштеп атасыз, окуп атасызбы? Окуп атам дагы, иштеп атам дагы. Здорово, Элдер иш чыкылдады, силер ойлонуп атасыңар. Бул канчалаган видеолор чыгып кетти. Канчасы окуп мына иштеп башка компания ачкандар болдубу? Бул Москвада бирөө жарымда. Биздин өзүбүздүн учениктер ачабыз деп атат. Мен колдойм. Эгер ким келип окуп бизде кааласа компанияңда иштейм десе, компанияга ишке алатам. Мен заказ эле бер, мен заказдарды иштейин десе, мен заказдарды бекер берем да. Сертификат алганга чейин учениктер биздин компанияга стиралкалар, холодниктерди алып келип сатса болот, ремонт кылып. Бекер. Биз бир сом албайбыз. Андан сырткары биз заказ мен группага таштай берем. Группада уже 120га жакын бала бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү поток кылып бөлүп койгон. Ошо ар бир потокко заказ таштай берем, барып оңдоша берет балдар. Мен бир сом албайм. Негизи компаниялар 50%, 30%, 80% кылып ала берет. Биз компания сертификат алганга чейин бекер болот. Сертификат алып бүткөндөн кийин чыгып, "Жок, мага заказ эле бер, мен ар бир заказды сенден сатып алайын" десе, биз заказды аз процентте, мисалы 10 или 20% компанияга алат, биз заказ берип, инструмент берип, спец машина берип, постоянно сопровождать жүргөнүбүз үчүн. Калганы өзү ала берет. Бир заказдан эле, мисалы Москвада средний ремонт биздики 5000-6000. А орустардын средний ремонт 8000-10000 да. А сиз 4 заказ кылсаңыз эле уже болбойт деген 15-20 000 бар да. Сенде иштеп канча заказ кылса болот күнүнө мисалы? Заказың көлөбү сенде? Заказ бизде негизи заказ бизде өтө көп. Бирок мен ушул балдарды окутканда заказ кичине азайттым өзүм. Себеби балдар жакшыраак пышып, жакшыраак үйрөнсүн. Себеби баары оңдоп кетип кайра бузулуп калганда биздин компанияга сөз тийип калбасын деп заказ азайтып кайра эми күчөттүм. Бирок бизде бир күндө 100га жакын заказ чалат да. Анан азыр 50 мастер уже профессиональный заказдарга чыгып иштеп таап атат. Алдык күнүгө 40 000ге чейин таап атат. Анан болбой калды дегенде 5000-10000 бар да. Плюс алар окуганча иштеп атат. Окуганча иштесе болот. Себеби келип эле уже 3 күндө эле уже стиралканы үйрөнөт. И заказдарга уже чыгарабыз. Баягы бир күн мастермен кошуп чыгарабыз, экинчи күнү өзүн чыгарып беребиз. Өзү чыгып оңдосо акчасын ала берет. Ал өзүгө польза. Себеби биз Москвада жүрөбүз, бардыгы акча керек. Ошон үчүн окуганча иштей бересиздер. Ошол эле мурдагы иш кылганча эле
ишти кылгандай эле акчасын бул жерден таба бересиздер, плюс өнөр үйрөнүңүздөр да, главный өнөр үйрөнгөн. Сиздер эмне кыласыздар? Ассаламу алейкум. Ассалам. Сиздер жакшы тынчсыздарбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бул агабыз дагы көптөн бери окуйт, сизди адашпасам. Сиз жаңы келген окшойсуз. 10 күн болду келгениме. Ассаламу алейкум жердештер. Биз Ультрахолод компаниясында окуп атканыма бир 20 күндөй болуп калды. Кудайымдын буйруганы менен ошо 20 күндүн ичинде стиралканы полный чачып, стиралканы ондогондо уже полный үйрөндүм. Азыр Кудайым буйруса мына холодильникти практика кылып, азыр данный момент бул утечка болгон бул холодильникте. Ошо утечкасын табып, паять этип, анан фреон заправка кылып атабыз. Бул клиенттин холодильниги. Буну оңдоп эртең алып барып беребиз. Буюрса. Ошону услугаңардан бул. Ооба. Молодец. Анан кийин болсо, бул Ахун айткандай эле, биз бул Москвада прибыльга чыгып турбасак да кыйын да. Жалаң окуу менен жүрө берсек, үй бүлө багыш керек. Кичине тыйын түшүп турбаса да болбойт. Ошон үчүн бизге Ахун мындай жакшы условия түзүп берди. Бул жерге алып келип стиральный машиналарды сатып алабыз, Авитолордон, кимдерден болбосун. Могул стиральный холодильникти сатып алып келгем муну. Авитодан эле. Сизге карайт бул. Бул менин өзүмдүн холодильнигим. Буну 2000 рубльга сатып алганмын. Кудайым буйруса буну алып келип оңдодум. Эми буну продажага чыгардым. Где-то 15 000 рубльга тастадым да. Ошентип. Ал кандай негизи жакшыбы? Аябай жакшы бунун холодильниктин дагы. Мына көрүп тургандай, но эми Whirlpool жакшы фирмалардын бири. Ошентип окат кылып иштеп атабыз, Кудайым буйруса. Буга чейин таксиде тармагында иштечик. Таксистер көрүп атасыздар мына, таксини чытап турган. Таксини полный таштадым, Кудайым буйруса. Такси коэффициент эчтеке көрүнбөй калды. Ахунжанга рахмат инибизге, ушинтип кыргыз элибизге жардам берип, поддержка тебип бизге дагычы канчалаган балдар келип атат берге. Кичине тыйын жетпей калса да аларга дагы көз жумуп, бардыгын окутуп, жүрөгүндөгүн чыгарып ушул билимин бардыгыбызга үйрөтүп атат да. Ушул Ахунжандын себебинен бүт мына профессияны эми жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей. Буну дагы үйрөнүп алсак, өзүбүздүн эртең Кыргызстанга барганда, мекенибизге барганда булар дагы сөзсүз жардам тиет да. Ошондуктан туугандар келиңиздер, чогуу окуйлу. Ошо Ультрахолод компаниясын өнүктүрүп, бардыгыбыз ушу Москвада чоң-чоң мастерлерден болуп, акча табабыз буйруса. Келиңиздер. Рахмат чоң. Кыргыздардан мастерлер чыксынчы. Кыргыздардан деле мастерлер чыксын мына. Негизи мен буга чейин деле айттым го, мындай темир тезек оңдош негизи биздикилерге эмес эле да илгериши. Илгери же орусга кайрыласың, же башка кайрыласың деп айтпай эле коеюн, баардыгы билди окшойт. Ишиңе ийгилик Ахунжан. Дагы ийгилик каалайбыз. Чындыгында мен деле сүйүнөм ушу келген сайын биздикилер келип көп окуп атат. Түшүнбөгөн үйрөнүп мисалы өзүнүн жашоосун өзгөртүп атат да көбүчө. Анан бул агабыз айткандай, бул нерсени үйрөнүп алсаң, баягы тил билбесең да бул видеого чейин да айтканмын, Италия болобу, Кореяга болобу, ымдап болсо да, мындай кылып болсодан иштеп пул таап кетсең болот. Айылда отуруп кошунаңдын холодильник стиральный машинасы болгондо аяктан эле акча тапсаң болот да. Короче, ачка калбайсың муну үйрөнүп алсаң. Любой нерсе. Азыр Москвада ачылганыбызга мына 3-чү ай кетти толук. 2 ай толук болуп 3-чү ай кетти. Ошол 3 айдын ичинде биз 150 баланы окуттук да. 150 бала менен договор түзүп, эки тарапты окутат дегенче, биз 30 күн бою күнүгө 3 сааттан депчи. Условияны кылдык. Офиске проход 24 саат бар. Эртең менен 10-до ачылат. 5-6 өзүм деле окуп чыккан балдарды мен агай кылып алдым. Бирөөсү теория, бирөөсү практика, бирөөсү холодильник, бирөөсү стиралкалар боюнча сабак берет. Алар эртең менен 10-дон кечки 12ге чейин сабак берет. Себеби бизде кээ бирки жердештер бар, баягы саат 5ге чейин иштейт, 6га чейин иштейт, кээ биркилер таксиде иштейт. Ошол жердештерибиз дагы келип кошумча өнөр үйрөнсө, иштен чыгып кечинде келгендер бар бизгечи. Кечинде саат 7-8де келсе дагы 9, 10, 11, 12ге чейин иштеп кетет. Анан ошол акыркы 3 айдын ичинде биз 150 баланы окуттук. Бул Москвада номер 1 болуп атабыз азыр. Себеби көпчүлүк ушул курстар алар стиралканы өзүн эле үйрөтүп коет да. Же холодильниктин өзүнчө эле сабак берет. И орустардын курстары 150 000ден. Мен ошол боюнчадан айтайын дедим, эсиме салып койдум. Көпчүлүгү деле мага ыраазычылык айтты, чалып жана ушундай курстарды издеп жүрдүк элек, мына таптык, арзан экен го, өзүбүздөн бар экен го депчи. Көпчүлүгү могу агайыбыздын историясын деле биз айтканбыз, мисалда канчалаган мастерлерге бирге жүрүптан үйрөнүптүр, башка кылыптан көрүптүр, кыскасы натыйжа анча болуптур да. Яна көп акча төлөптүр, бу 50 000 эмес да. Жок, контракт ошол богатый мастер ар кандай курстар бар. Ошол курста окуп бүтүп,
алар 10 эле күн окутат экен да, онлайн телефондон элечи. А биз офлайн көргөзүп, ачып 1000 уккандан бир көргөн артык деп жетелеп барып. Ошо жөн ачып теорияны жаздырып окутуп эле койбостон көргөзүп элечи. Заказдарга чыгарып прибылга киргизгенде баягы 100% үйрөнүп атат да. Баягы келген бала бир проблема болуп эле келбей калбаса, бизде окуган баланын бардыгы окуп калып атат. Азыр биз заказ күчөтүп туруп күнүгөчө ошол бизде азыр 70-80% учениктер ошол күнүгө 20 000 30 000ден табып, калгандары баягы кичине успет этпей заказ талаш болуп калганына байланыштуу биз заказ күчөтүп туруп азырчы эме кылабыз. Бул компанияны Кыргызстанга ачабыз, Ошко, Бишкекке, ар бир областтарга ачабыз. Биз Москвада азыр чем орустарга караганда арзан оңдойбуз дагы, гарантия мененчи. Баягы орустар Авитодон чакырсаңыз, келет дагы заряждетип, мисалы кымбат оңдошу мүмкүн техникалардычы. Биз арзан оңдойбуз. И гарантия беребиз. Гарантия жазып беребиз официальный акт выполненных работа. Окуп бүткөндөр сертификат дагы алат, иш менен дагы камсыз болот. Аябай жакшы экен, негизи 12 саат ушул жерде агайлар турган болсо, бардыгына удобный болот деген үмүттөмүн. 3 саат эле кетет окуганы. Кааласаңыз эртең менен келип кечке чейин окусаңыз да болот. Биз мисалы эртең менен келип туруп 3 саат окугандан кийин жок, кийингилер келет дебейбиз. Жүрөсүң ушул жерде. 500 метр квадрат помещенияны ошол эме жактан сүйлөшүп атабыз, Варшавский астрагынанчы. Ошол жака биз чоң кылып, хоть 50 штук стиралка халани калып кетсе дагы алып сата бергенге возможность кылып атабыз учениктерге. Ошол бардык условиясы мененчи. Андан сырткары ошол Кудай кааласа биз Москвага эмес, дүйнөгө номер 1 Кыргызстандан обучение центрлерди ач, ишиң ийгилик Акунжан. Көп сүйлөп койду окшойт, негизи буга чейин көп бардык реальный эле болду окшойт. Окугандардан дагы алып бердик, оңдоп аткан агалардан сүйлөп берди бир туугандарым. Номерлерине жазып байланышыңыздар. Бул жерде көп келе болосунбу? Мурдакы жери тартык элек ошол жерге барып жок экен дегендер көп болду. Бул жер көп болосунбу? Адресин коюп Биз ушул жер постоянно иштейт. Кудай кааласа. Адрес ошол Верхняя Масловка 29, метро Динамо, Петровский парк экөө жакын. Ошол Петровский парктан 4-выхыттан эле чыгып келсеңиздер болот. Кудай кааласа келип, ушул жерден окуп, өнөр үйрөнүп кетиңиздер. Ишиңиздерге ийгилик, группа контакттар менен бөлүшүп, каналы каталап кетиңиздер. Буюрса, ар дайым Кыргызбай YouTube каналы ушуга окшогон роликтерди тартып берүүгө кызыктар. Кудай кааласа дагы нелер тартайлык. Алардан жазыңыздар, мисалы бир туугандарым, бардыгын тартып беребиз. Рахмат, көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.